Камчыбек Ташиев, Кумтөр боюнча керек болсо, экс-президенттерди да жоопко тартабыз. Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга байланыштуу жүргүзүлүп жаткан сотко чейинки териштирүү алкагында Кыргызстандын мурдагы президенттери да жоопко тартылышы мүмкүн. Бул тууралуу 2-июнда Жалал Абадта иш сапарында жүргөн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлер, спикерлер бар, депутаттар, мамлекеттик чоң кызматта иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир мурда иштеп кеткен президенттерди жоопко тартабыз. Себеби алардын түздөн-түз тиешеси бар деди. Кумтөр долбоорун ишке ашыруунун ар кыл этаптарындагы коррупция боюнча кылмыш иши тергелип, мекеме аралык топ шектүүлөрдү аныктоо иштерин жүргүзүп жатканын УКМК 31-майда билдирген. Булак Назар Ньюс KG. Карагулжада Асылбек Жээнбековду колдогон митинг башталды. Ош облусунун Карагулжа районунда Кумтөр иши боюнча камалган депутат Асылбек Жээнбековдун 200дөн ашуун тарапташы митингге чыкты. Алар Асылбек Жээнбековду камактан бошотууну, баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылууда. Ал ушунча жыл так иштеп 2 жолу спикер болду. Кумтөр Акаевдин учурунан бери келатат да, деди митингге чыккандардын бири Тентимиш Токторов. Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку кеңештин төрагасы болгон. Ал Кумтөргө байланыштуу 31-майда 2 айга камакка алынды. Атайын кызмат бир нече атка минерлерге Кумтөр ишинен улам айып койду. Булак Азаттык. ИИМ Сапаттын президенти Орхан Инанды күчөтүлгөн тартипте изделип жатат. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны издөө боюнча күчөтүлгөн ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Кылмыш ишинин алкагында тажрыйбалуу ыкчам кызматкерлер менен тергөөчүлөрдөн турган ыкчам иликтөө тобу Орхан Инандынын жүргөн жерин аныктоо боюнча зарыл болгон иш-аракеттердин бардыгын жүргүзүп жатат деп айтылат маалыматта. Орхан Инандынын иши ички иштер министри Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экени белгиленди. Булак Спутник KG. Маршрутка айдоочулары тариф көтөрүлмөйүнчө жумушка чыгышпайт. Маршрутка айдоочулары менен каттамды калыбына келтирүү боюнча сүйлөшсөк, тарифти көтөрмөйүнчө ишке чыкпайбыз деп жатышат. Бул тууралуу Бишкектин транспорттук блок боюнча вице-мэри Руслан Акылбеков маалымат жыйын учурунда билдирди. Мен жарым саат, 1 саат мурда маршрутка айдоочулар менен жолуктум. Алар өзүбүз чечим кабыл алалы, тарифти көтөрүү боюнча токтом долбоорун бекитип бергиле. Болбосо ишке чыкпайбыз деп жатышат. Мен аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баары мыйзамдын негизинде айттым. Бирок алар жол кирени кымбаттатуу боюнча токтом долбоорун мыйзамсыз эле бекитип бергиле деп жатышат, деди Акылбеков. Вице-мэр азыркы тапта кырдаалды жөнгө салуу үчүн кошумча транспорттор тартылып, түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтуу менен жакын арада маселе чечилип каларын кошумчалады. Мындан сырткары ал айдоочуларга кайрылып, жөө адамдарды акысыз алып кетүүгө чакырды. Булак Назар Ньюс KG.